Бакыт Абдыкапаровка козголгон экинчи кылмыш ишин мыйзамсыз деп эсептеп, мурдагы баш прокурор Аида Салянова президенттин аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаевке кайрылган. Буга чейин мындай иштерге кийлигишпегенин айткан Нарымбаев мындан ары да аралаша албаарын билдирген. Бирок коалициялык көпчүлүктүн жетекчиси Феликс Кулов менен кеңешип, маселени чечүүнүн эң эле мыйзамдуу жолу депутаттык комиссия түзүү керек деген пикирге келишкен. Он решил зайти ко мне посоветоваться, как руководителю коалиции. Данияр Нарымбаев парламенттик көпчүлүктүн жетекчиси катары мага кеңешүүгө кирген. Себеби бул чектен чыккан кырдаал болуп атпайбы. Биз да бул ишке кийлигише албайбыз. Ошондуктан маселенин жалгыз гана мыйзамдуу жолу депутаттык комиссия түзүү деген ойго келдим. Нарымбаев Саляновага телефон чалып мага берди. Мен ага кырдаалды түшүндүрүп, комиссия түзүүгө каршы эмессизби деп сурадым. Ал каршы эместигин билдирди. Ошондуктан бул сунушту жыйында айтып чыктым. Мындан эч кандай интрига көргөн жокмун. Баары таза, ачык жүрүп жатат. Салянова өзү бул иш саясатташып кетти деп эсептейт. Ошондой эле алардын үй бүлөсүнө аткаминерлер тарабынан кысым болуп жатканын айтат. Бирок мындай пикирди Коопсуздук комитети четке кагууда. Тергөөнүн маалыматына караганда, Бакыт Абдыкапаров мамлекеттик же муниципалдык кызматта отурбаса дагы айрым бир чечимдерди кабыл алууда же аракеттерди башкарууда башкы прокурордун жубайы катары таасири чоң болгон. Жогоруда айтылган кылмыш иштери мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгы тарабынан Аида Салянова башкы прокурор болуп турган кезинде козголгон. Ошол себептен бул кылмыш иштери башкы прокурор Аида Салянова кызматынан кеткенден кийин козголду деген сөздөр чындыкка кошпойт. Жана ошондой эле кандайдыр бир саясий же болбосо башка куугунтуктар бул жерде жок деп айтып кетебиз. Анын үстүнө Салянова өзү баш прокурор болуп турган кезде башка резонанстуу иштер боюнча депутаттык комиссиянын түзүлүүсүнө каршы болуп келген. Бул тергөө ишине кийлигишүү болуп калат деп сыпаттаган. Эми минтип депутаттардан жардам сурап жатканы тескерисинче анын ак иштегенинен күмөн жаратууда дешет депутаттар. Кеткенден кийинки массалык маалымат каражаттарына берген интервьюсунда мени президент кандайдыр бир колдоо кийинки күндөрү көрбөй калдым президент тарабынан деп атат. Өзү саясатка айландырып атат. Президенттин тегерегиндеги адамдардын таасири болгон үчүн кетип калдым деп атат. Тескерисинче президент жогорку кеңеш укуктук жактан Саляновадан биз күтөбүз коргоону. Биз туура иштеп атабызбы? Депутаттар, ар бир депутат. Президент мыйзам бузбай атабы? Мына ошол жагынан Салянова тескерисинче Салянованын көзөмөлүндө болуп аттык да баарыбыз биз. Салянованын президенттин аппарат жетекчисине телефон чалып кайрылганын юристтер олдоксон кадам катары баалашууда. Мунун өзү коомчулуктун көзөмөл органына болгон ишенимин ого бетер солгундатышы ыктымал. Өзү башкы прокурор болуп турган кезде да таза иштегенине күмөн саноолорду пайда кылды. Анын үстүнө тергөө аяктап, материалдар сотко өткөрүлгөн соң буга эч кимдин кийлигишүүгө укугу жок дешет юристтер. Түзөбү түшпөйбү ал жогорку кеңештин депутаттарынын өздөрүнө коелу. Анан түзүп алып кара берсе, алар да өздөрү чечишсин. Бирок ойлойм бул туура эмес болуп калат. Анткени тергөө жүрүп атыр да. Тергөө жүрүп аткан учурда эч кимдир башка бир органдын киришүүгө акысы жок. Даже прокуратура келип буну мындай кыл деп айтыш акысы жок. Ал только айтыш керек. Тергөө надзорный орган, көзөмөл органдагы жазыш керек да. Мындай ката мынуларды мыйзамды бузгансыңар деп гана айтышы мүмкүн. Башка эчтекени айта албайт. Тергөөнү бияка тарапка жүргүзө, бияка тарапка жүргүзүп айтууга эч кимге жол берилбейт. Эскерте кетсек, Аида Салянованын жолдошу Бакыт Абдыкапаровка 2 айып тагылган. Ал тазалык ишканасынын кызматкерлерине карата козголгон кылмыш иши боюнча жардам берүү үчүн $50 000 пара алган деп күнөөлөнүп жатат. Жакында эле анын көмүр чырына да тиешеси бар экендиги аныкталды. Абдыкапаров башкы прокуратуранын кызматкери аркылуу электр станциялары ишканасынын жетекчилигине кысым көрсөтүп, Казакстандан сапатсыз көмүр алууга мажбурлагандыгы айтылууда. Мунун кесепетинен мамлекетке 13 миллион сом зыян келтирилген. Бакыт Абдыкапаровдун иши боюнча соттук угуулар 15 апрелге белгиленди. Мээрим Ташыбекова, Самат Дөөлөтакунов, НТС.